Рахмат, абдан жакшы, туура мыйзам келип атат. Сөзсүз түрдө мен ойлойм коллегаларым баары колдойт, анткени бизге көптөгөн арыздар келип атат да. Менде мындай тактоочу бир-эки момент бар да. Бүгүнкү күндө эгер жаран биздин Кыргызстандын жараны мамлекет менен соттошом десе, мисалы бир мыйзамсыз чечимдер же жерлер боюнча ызы чуулар көп болуп атат, ошондо госпошлина канча төлөш керек? Канча процент? Бұл жерде өзіңіздер білгендей ошол айтылған салықтық емес кирешелер боюнча ошол төлөмдөрдүн өзүнүн ставкалары коюлган. Проценттерин айтып койсоңуз канча төлөйт? Мен азыр так токтолуп кете турган болсом, бул бүгүнкү күндөгү иштеп аткан пошлиналар болсо, жанагы ошол соттуга берип аткан доонун суммасына жараша болот. Бул жерде 50 миңге чейин же болбосо ошол исктеги көрсөтүлгөн доонун 5%-ын өлчөмүндө. Бирок эгерде ошол эле учурда абдан кичинекей гана суммалар болуп калса, анда мындай официалдуу тилде айтканда, но не менее одного расчетного показателя. Бирок эгерде чоң сумма болсо 5% өлчөмүндө. Мен ошол өкмөткө кайрылат элем да, Алмаз Ахунжанович. Азыр деген мына земельный амнистия болуп атат. Жерде деген президент жанакы мыйзамга кол коюп берип трансформация боюнча көп нерселер эми ушунча жыл, 10-15 жыл, 18 жыл күткөн нерселер чечилип атат да. Бирок ошолдо эгер бир участокка 2 адамга документ чыгып калса, ал адамдардын маселесин, мисалы мурдакы Бишкекте Ленинский акимат, Октябрьский акиматтардын берген документтери мыйзамсыз чыгып, 2 жарандарды кагыштырып коюп, ортодо деген мамлекет жарандарга жардам берген ордуна бар соттошко деп коет экен да. Сотко барса госпошлина төлөө дейт. Мисалы үй деген ошол участок 10 миң, 15 миң, 20 миң жангонуштарда, 25 миң, 30 миң деле өйдө кетет да. Ошончо баа чыкса, ошондон элестетиңиз 5%. Төлөмөйүнчө сот башталбайт. Бул госпошлина, адвокат, андан тышкары ошондо деген эмнеге жанакындай көп жакшы иштер аягына чейин чыкпай калып атат бизде, Алмаз Ахунжанович. Анткени деген аягында деген элдин мамлекетке болгон таарынычы ызы чууну баштап коюп, элдин астына мына мен мыйзамды чыгарып бердим, депутаттар чыгарып бердик, кол коюп бердик деп биз мактанып атабыз да, мына жардам берип атабыз деп. Өкмөт сиздер мактанып атасыңар. А реалдуу турмушта деген бир жерге 2 документ берип калса, биз жардам бербей, өкмөт сиздер жардам бербей, бар соттошко деп коюп атасыңар, алар соттоша албай, каражаты жок. Эл нааразы да. Бул деген Аламидин, бул деген Сокулук, бул деген Ош областынын тегерегиндеги 3 чоң район жөнүндө сөз болуп атат да. 46 миң ызы чуу бар болчу, бул деген 2 жыл мурда. Азыр мен билбейм бул маселелер кандай чечилип атат да. Ошондо ушул маселеге өкмөткө мен Алмаз Ахунжанович көп нерсе чечет да. Ушул жагынан бир атайы же өзүңүздөр өз ара сүйлөшүп, же биз чыгарсак бизди колдоп бериңиздер деп мен суранат элем да. Бунун выходу бар. Ушуну деген Минюст менен бияктагы эми сиздер чечпейсиз аны. Мен ойлойм буну Минюст деген анан айыл чарба кадастрлар менен сүйлөшүп, бирок өкмөт жерлерде губернаторлор менен такташып бир чечимге келсек жакшы болот эле да. Анткени легализацияны жасабадыкпы 2009-га чейин болгон нерселерди эми легалдаштырып атабыз, жардам берип атабыз элге, курку урабасын деп. Бирок аягында элди сотко түртүп койдук. А 1000 деген эмес, 10 миң деген адамдардын тагдыры чечилбей атат. Каражат жок. Ошону өкмөткө мен кайрылат элем, жардам бериңиздер деп. Рахмат. Рахмат. Элвира Жалалбековна, туура маселени көтөрдүңүз. Бул боюнча өкмөт тарабынан кылынган иштер боюнча, нормалар боюнча, сиздер тараптан да кабыл алып берген нормалар боюнча, мына салык эместик кирешелер боюнча кодексинин 141 беренесинде белгиленгендей, мамлекеттик алымды төлөө боюнча жеңилдиктер боюнча көрсөтүлгөн. Бул жерде буга байланыштуу айтып кете турган болсок, мыйзамда каралган учурларда башка жактардын укуктарын жана мыйзам менен корголуучулук кызыкчылыктарын коргоо үчүн сотко арыз менен кайрылган мамлекеттик жана коомдук органдар, жеке жана юридикалык жактар төлөмдөн бошотулат деп жазылган. Анан дагы ошо юстиция тарабында берилген, өзүңүздөр билгендей, жылына 70 миллиондон ашык акча каражаты сарпталат. Ошондо жана акча каражаты жетпеген жарандарыбызга акысыз юридикалык мамлекет тарабынан кепилденген жардам берилет. Ошол алкагында дагы колдонууга мүмкүнчүлүктөр бар. Рахмат.
Процедурный 5-ші микрофон. Рахмат. Бирок бул жерден тактоочу нерсе да, акысыз юридикалык жардам 11 миңге чейин кирешеси болсо, акысы, зарплатасы. 11 миң эмес, 12 миң, 13 миң бул да чоң акы эмес да, бир айлык акыларды эсептеш кетсек. Азыр бүгүнкү күндө 15 миң деле бар, 20 миң деле бар. Бул деле чоң айлык эмес. Ошондой адам, ошончо 11 миңден ашып кетсе, мамлекеттен бекер жардам болбойт. Ошону эске алып алыңыздар. Анан мен айткан нерсе, биз биякта ошенткенибиз менен бизге келген каттарды эми буну сизге чейин мен Минюстка бергем өткөн жумада, ага чейин 2 ай мурда да көтөргөм. Бирок деген мындай көңүл бурулбай атат да өкмөт тарабынан. Бул мага эмес, бул мен ойлойм сиздин иштериңиздин жыйынтыгына өзүңүздөргө керек да. Ошону аягына чыгып бериңиздер айтып атам. Анткени жарандар кайрылса, токтомдор менен акимияттарга, чакпактарга барса, алар айтып коюп атат, бар сотко баргыла деп. Эмне кылайлык дейт? Жактан тигинче акча кетип атат, бияктан мындай кетип атат. Анан жакшы мыйзамдарды кабыл алып бергени менен подзаконный бир өз ара документтер менен ушуну аягына чыгып бербейсиздер деп бизге кайрылат. Бирок бул биздин жогорку кеңеш эмес. Бул деген мен ойлойм өкмөттүн жумушу болуш керек да. Рахмат. Просто внимание обратите, Алмаз Ахунжанович. Миңдеген адамдардын тагдыры да. Рахмат.